жөн эле жатып калышкан. Ушунчулар пансионаттын эмесинде тиги айылдыктар Каройдун айылдагы жительдери болсо малдарын кой беришти экен да, они тут пасли скот. Андан кийин 99-жылы ошо биринчи тендер объявляция этип, бир 15 чукул пансионат тендерге чыгарылат. Анан чыныбай аябай көлдү жакшы көрчү эле, анан ошол эки списокто алып алып, биз балдарыбызды алып алып, анан ошо пансионаттарды кыдырдык да. 3 пансионатты көрдүк. Анан тиги бул пансионатка чынарга киргенде эле эмнедир аурасы бизге аябай жакты да. Ушуга киргенде эле ушунчалык жакшы аураны сездик. Хотя биз эрки көргөн пансионаттардын баягы корпустары жаңы, коттедждери жаңыларды да көрдүк. Бостериде Саламат деген пансионат болчу, анан бул алтын кум жолдогу, Саройдогу кайсы айыл? Ошо чоң Саройдогу ошо алтын кумда бар болчу, аны да көрдүк. Анан Саламат пансионатынын болсо коттедждери жаңы экен, 2 этаж жаңы коттедждер, бирок бияка просто аурасын ушунчалык сезип, анан ал кезде биздин кичүү уулубуз азыр тиги эмеде аквапаркта барды иштетип атпайбы? 2 жашында болчу. Аны көтөрүп алып, кыздарыбызды ээрчитип алып, анан ушул жакта кыдырып, анан ошондо чечип, анан тендерге биз ушул пансионатка катышканбыз да. Тендерге 4,5 миллион сом менен чыккан пансионат. Ал кезде 99-жылы 4,5 миллион сомдой аябай чоң акча болчу. Анан чыныбай болсо, сразу эле ушу утуп алыш керек эми, эметип отурбай деп туруп, биз 10 миллион сом берип туруп эле сразу 2 эсе көп бердик да, ошо 10 миллион сом берип туруп, анан тендерден ушу пансионатты утуп алганбыз. Утуп алып иштете баштадык. Ошо иштеткенде биз жаңы бир сотрудник алып эметкен жокпуз. Өзүбүздүн Акын компаниясы, же Бишкектеги эле мел комбинатты билесиңер. Ошо Акын компаниясынын руководствосу менен чогулуп, баарыбыз чогуу ушу пансионатты бутуна тургуздук да. Жыл сайын өзүбүз иштейбиз, тиякта Акында иштеп, Бишкекте иштешти, анан баягы жаз келгенде эле мен бияка жөнөйм, 3 ай биякта болуш керек. Биякты эми пансионат кандай иштетиш керек экендигин билбейбиз. Мен өзүм специальностьум боюнча орус тил мугалимимин. Анан үйрөнүш керек болду. Манас университетине барып курстарды бүттүм. Тиги администратор ресторанного бизнеса билиш керек да, как нужно обслуживать. Ар бир нерсени жазаш, бирдемеге киришиш үчүн эң биринчи өзүң жакшы үйрөнүп алыш керек, кандай үйрөнүш керек экен деп. Анан администратор гостиничного бизнеса деп ошолордун баарын өзүм үйрөндүм. Анан Акын компаниясы менен ушул жакта жасай баштадым. Баштадык, жакшы боло баштады. Анткени биз биринчи пансионаттардан болдук, биякта ремонт жасаган. Кээ бир балдар жанагы регистратуранын маңдайында 3 этаж корпуста калып аткан балдар бар болчу керек бизде биякта. Ал ошол эки бир общежитиядай болгон эле корпус болчу да, узун бир коридор, анан биякта комната бар, аягында бир жагы туалет, бир жагы душевойлор болчу. Ошонун баарын реконструкция кылдык. Көп коттедждер, биз коттедждерди бузган жокпуз. Ошол эки Советский Союз заманында калган коттедждерди эле реконструкция кылып, баягы душ туалеттерин утуруп анан жазадык да. Анан бир 5-6 жыл ошентип жүрдүм, анан мен ушунчалык чарчадым. Андан эми бизнести да жаңы баштап атканбыз, жаңы баштап атканбыз, Акында да ишибиз аябай көп. Мурун жайында эс алчу элек, андан кийин жай болгондо мен уже пансионатка жөнөп биякта иштешим керек болуп калды. Өзүм мугалиммин, баса биякта Соня турат, менин одногруппница. Биринчи жыл иштегенде ошо мен өзүмдүн одногруппниктеримди, мугалим кыздарды чакырдым да жардам бергиле деп. Анан алар баягы студенческий жылдагы стройтелятка барганда эле ушул жакка келишип, бирөөсү завсклад болду, бирөөсү менеджер деген Набермова фонду болду. Ишул бүт баары жардам берип, анан ушул пансионатты эттик да. Жеке өзүбүздүн компания эмес, ушу я даже своих, получается, одногруппниц пригласила, чтобы они первый год мне помогли. Анан ошентип жүрдүк, анан бирок баягы адам деле чарчайт экен. Анан бир күнү 4-5 жыл өтүп калды эле, Бегимай сен канчанчы класс элең? Бегимай бияктын директору, биздин кичүү кызыбыз. Булар да кичинекей кыздар. Анан мен айттым үйдө, чыныбай ушунчалык чарчадым. Мурун жайында эс алып жүрөм. Азыр жай дегенде мен пансионатка барып иштешим керек да, эртеден кечке чейин. Пансионатта өзүңөр көрдүңөр, 8-часовой рабочий день деген жок. Эртеден кечке сен канчага чейин жүрсөңөр, пансионаттагылар ошого чейин жүрүп, сенин артыңардан тазалап, анан кетишет да. Это очень трудная работа. Анан ошентсем чыныбай макул деди. Анан объявление бердик, пансионатты сатабыз деп. Тияк-бияктан Россиядан да келишти, алабыз дегендер болду. Анан ошентип саталы деп эле даярданып атканда, бул кыздарыбыз кичинекей Айдай менен Бегимай, они школьники били. Анан айтышты, мама, папа сатпай эле койгулачы деди. Биз сөз беребиз деди. Биз иштетебиз.
нарындык болгону менен ана макул деп булардын сөзүн анда хорошо силер ошондой сөз берип атсаңар деп анан ошо эки кызыбыз иштешип калды. Эми Бегим ай 5-класстан баштап иштеди биякта, Айдай уулу кызыбыз 7-класс болчу. Булар ступеньканын баарын өтүштү. Пляжда иштешти башында, зонтикти дагы эметип, хоздворда общежитияда биздин персонал менен чогуу жашашчу, Соня билет. Тиги ар бир ступеньканы басып өтүштү да, биринчи жылы пляжда, экинчи жылы тиги ночной клуб, аякта кассир, анан кийин мындай деп атып регистратурага иштешти. Анан эки кызыбыз тең негизи 21-22 жаштарында ошо пансионаттын директорлору болуп иштешти. Жыл сайын булар эс алышкан да жок. Жыл сайын мектепте окуп жүрүп деле, анан университеттеринде деле окуп жүрүп эле каникулга чыгарып менен ушул жака жөнөшөт, анан иштешчү да күнү-түнү. Бир нерсени да эстедим, кийин мен карасам, биздин тегеректеги, Чынай тегерегиндеги бизнесмендерди карасам эле балдардын баары жайында тияк бияка эс алып кетишет экен. Анан ушунчалык өзүмдү жаман сездим. Анан буларды чогултуп айттым, мен туура эмес кылган окшойм. Мен силерди мындай бир эс алдырып, бала катары тияк бияка деле чыгарып тургаттырмын. Кичинекей кезиңерден баштап иштеттирмин. Я прошу вас прощения десем, эки кызым мени таң калып карап, ты что, мама? Мы вообще свою жизнь без искуля не представляем деди. Анан ошондо кичине жүрөгүм уф деп калдым да. Башкалардын балдарын көрүп алып, бир өзүмдү ушунчалык жаман сездим да, балдарыма бир балалыкты деле көргөзбөйлү, кичинекей кезинен баштап иштеткен турбаймынбы деп. Бирок анын бир нерсеси бар экен, биз Чынай экөөбүз, биз балдарыбыз азыр ишенебиз да, кайсы жака, кайсы жумуш болсо да, мен эми балдарым үчүн мактаган үчүн эмес, мен билем, даже министрликте любой должность они могут иштетип кете алышат да. Анткени ошончо чоң опыту бар. Өзгөчө пансионатта иштеген, пансионат сфера услуг бул абдан оор сфера. Абдан оор сфера. Ар кандай отдыхающийлер келет. Бирөөнө жагат, бирөө рахмат айтып кетет. Бирөөсү өкүрүп алып, тигиңер мындай, мунуңар тигиндей деп кетет. Эл менен иштеш абдан оор да. Эң оор это бул эл менен иштеш, это сфера услуг. Ошо житейский опытты алышты балдарыбыз. Кийин чын эле такыр биякта мен уже келип жүрүп алып кайра кетип калам, бир 2 күнгө келем, кайра кетем. Анан ошо эки кызыбыз иштечи, биринчи Айдай окууну бүттү, жок, 5-курстабы, ана 4-курстабы директор болду биякта. Ошондой болду. Андан кийин уже эметкенден кийин Бегим ай директор болуп, анан жыл сайын азыр дагы ошо сөздөрүнө турушуп, жыл сайын Бегим ай өзү тиги Бишкекте иштейт, бирок жыл сайын май айында багасын көтөрүп анга сөз беришкен да, ушул жака жөнөйт да, анан пансионат иштетип, андан кийин сезонду бүтүрүп коюп анан тиги Бишкекке барат. Биздин пансионатыбыздын тарыхы ошондой. Анан бүгүн мен айтып коеюн дегеним дагы, биздин компания негизи баягы биздин Акон компаниясы бул биздин 3-чү компаниябыз. Биринчи компаниябыз, биринчи болгон эки компаниябыз Анталия Бишкекте биринчи ачканбыз 95-жылы. Андан Керемет деген компанияны ачканбыз. Бирөөнү 94, бирөөнү 95-жылы ачканбыз. Ал компаниялар жабылып калды. Биз ал кезде ошо компанияларды ачканда Турцияда иштечүбүз. Мен өзүм элчиликте иштеп, Чынай болсо тиги ЦИКада иштеген, кече айтылбады, Манас 1000 жыл филиалында директор болуп аяк иштеп аткан. Анан биз башында ойлоп турбуз. Турцияны аябай жакшы көрөбүз. Биз дагы анан ошо эки биз Турцияда жүре берсек, бияка бизнес ачып койсок Кыргызстанга, туугандарыбыз, досторубуз иштетсе, анан баягы эми прибыльды папалап бөлөлү биз жылына эле Турцияда жашай берет экенбиз, ойлогонбуз андай болбойт экен. Ар бир бизнести баштасаң башында өзүң турушуң керек. Өзүң турганда да жөн турбашың керек экен. Ошо кайсы бизнести баштасаң эң бірінші ошо эмне деген бизнес, ал кандай нерселер болот деп үйрөнүп алып турсаң, анан ошондо гана баягы результат болот экен да, хороший результат болот экен. Анан биринчи компанияларыбыз жабылып калды. Акон бул Чынай өзү башында туруп, ошо биз Турциядан болбой көчүп келип, 97-жылы көчүп келгенбиз. Анан өзү башында туруп иштеткен компаниясы ушу Аконда. Анан Акондан башталды. Акондан кийин башка көп компаниялар ачылды. Бирок ошо Акондан кийин ачылган компаниялардын баарында ошо биздин Аконда иштеген коллективибиздин салымы чоң да. Акон болбосо берки компанияларда болмок эмес. Анан мен бүгүн азыр эми бияка биздин ошо Акон компаниядан азыр келип, ушу бияка ушу конкурстун финалисттери келет экен. Биз ошол жака барып жардам берип тосушуп коелу деп келген биздин сотрудниктерибизди чакырып коеюн деп атам. Биринчи улан келсең, Калдыбаев улан Жекебаев. Акон компаниясынын генеральный директору.
başında gelген. Al кезде баягы билесиңер, производство деле жок болчу, экономика аябай оор абалда болчу, жумуш табыш оор болчу. Анан бизге келгенде жумуш жок, бухгалтерияда бар, саналуу кишилерибиз бар, андан сырткары эчтеке жок да, анан жок десең ошондо болбой акынга рабочий выбойного отделение болуп кирген. Мен кантип ушу эконом-факты бүтүп алган, рабочий жок деп ошентип кирди эле. Андан кийин бат эле мындайда государствода башкача. Частный бизнесте сага деген именно иштей билген, билими бар, инициативный сотрудниктер керек да. Государствода билесиңер да, тиги тааныш аркылуу, тияк аркылуу мен ойлойм да, ошон үчүн биздин Кыргызстан көп жакшы нерселерге жете албай атабыз го депчи, тааныштык менен алынганда. Биз болсо ошо уландалып, бирок бат эле чоңойду да, чоңойткондо да мен чынын чоңойткон жокпуз. Биз обычно акырында кандай кылабыз? Баягы bir вакансия болуп, руководящий эмеде bir вакансия болуп калса, сотрудниктер, руководителер менен чоң отуруп эле өзүбүздүн арабыздан истейбиз да, кимди ошо орунга койсок болот, кто у нас может атканда, ошентип улан айтып атып эле, андан кийин завсклад болду, андан кийин директор производства болду, анан Акын суу компаниясынын директору болду. Анан биз 2004-жылы Бишкекский мелкомбинатты сатып алганда, ал аябай чоң мелкомбинат, склад эле 3 этаж, анан Советский Союздан келаткандан бери болгон үчүн аякта уурулук көп болчу. Анан ошону тийиш керек болду. Бишкекский мелкомбинатка барсак көбүнчө орустар иштейт экен, бирок биз эч качан коллективди алмаштырчу эмеспиз. Ошо коллективге эле Акындан бир ядрону алып туруп эле ошо коллективге кошуп койчубуз. Анан Акындан келген ядро берки коллективди ошо тарбиялап чыкчу да. Анан ошондой ядро кылып биз уланды, ошо Бишкекский мелкомбинатка да орустардын арасына апарып койдук. 3 этаж склады бар эле ошого завсклад кылдык. Анан ошо жактан уланда бүт баарын уже поляда келтиргенден кийин кайра Акынга кеттик. Анан азыр Акындын генеральный директору болуп иштеп атат. Дагы мен эң биринчи баарын тааныштырып коеюн, андан кийин ичине сөз да берип коелу биздин балдарга. Андан кийин Нурлан келсин. Нурлан Чыныбайдын саясаттагы жардамчысы, помощниги. Чыныбай жөн эле лидер фракция болуп жүргөндө да помощник болду. Төрага болуп жүргөндө советник болуп иштеди. Анан эми Чыныбай Акынович кетип калгандан кийин Нурланды азыр биз алып, менин заместителимде, мен өзүм генеральный директор группы компании Акылмун. Ошо мой заместитель это Нурлан. Роза Мөндүрбаевна биздин компаниянын коммерческий директору. Биздин компаниянын Дөлөт трейдинг деген компания бар, анын генеральный директору биздин улуу кызыбыз Айдай. Ошол компанияда Дөлөт трейдингден де түшүнүп атасыңар, это торговая компания, торговый дом дегенге. Ошол жакта коммерческий директор. Негизи Акынга акчанын баарын ушу киши аркылуу келет да. Ушу киши эл менен сүйлөшүп, унубузду сатып, макарондорду сатып атат. Анан ошо акчалар менен мүмкүнчүлүк алып биз тиги азыр премияны да уюштуруп, сиерди да бояка коноктогонго мүмкүнчүлүк алып атканга ушул кишинин салымы чоң. Бегимай бул Акын Ысык Көл пансионатынын директору, жайында келип иштейт, биздин кичүү кызыбыз. Сиерди азыр Айдай. Азыр сиерди тозуп аткан компания мынакей ушу Бегимай. И Бакыт Мусаев, заместитель директора пансионата. Кечээден бери сиерди ушул коюнду таап, сойдуруп, бүгүн деген ошол эки церемония награждениядан кийин бир отмечать этишет экен, бир жакшы бир казан кебап жасап берейинчи деп чуркап жүргөн биздин заместитель директор. Уландан баштап коелу, улан ичине бир сөздөрдү. Биз эми Акын эмеспиз, биз жазуучулар эмеспиз, биз производитель билет аз эле сүйлөйт. Менин Чыныбайдын жанында жүрүп кичине көбүрөөк сүйлөйт. Саламатсыздарбы? Урматтуу. Эки күндөн бери абдан жакшы күн өтүп атат. Акын компаниясы менен таанышып. Эки каршы баягы биз Чыныбай Акыновичтин өтүп кетээрин түшүбүзгө да кирген эмес, оюбузга да келген эмес. Өзү тирүү кезде ушундай нерсени өзү өткөрсө абдан жакшы кызыктуу өтмөк да. Мындан да деңгээли көп өтмөк. Анткени Чыныбай Акыновичтин өтө бир жөнөкөй жагы бар эле да. Мен
Akın kampanyasına geliştirip kalganda ming mertebe ыраазымын. Себептегенде албетте табият ата-энеден алат экенбиз. Андан кийин турмушка жол салгандан кийин насаатчы керек экен да. Ошол кишини ээрчип, ошол кишини түзөлүп, ошол кишинин жасаган нерсесинен да кичине болсо дагы 1% болсо дагы жакшы кишинин бир жакшы нерселерин кабыл алып калгым келет экен да. Мен эми бир мисал менен айтып кетейин, кыскасы сүйлөйүн да. Мага мен ал кишиден алган тарбиялардын бир кыскасы нерсесин айтып кетейин. Акын компаниясы көп демөөрчүлүк кылат да. Жерлерди кыдырып, өзүбүздүн продукциябызды жасап. Ошол мен ошол иш-чарага катышып калгандан биринчи башташынан айтып кетейин. Биз 650 түтүнгө нарын айылында колунда жок 36 айга колунда жок кишилерге продукция тарап бермей болдук. Айтып коюп, курман айтып алат да. Анан короо болду. Анан чынакы өзүң барып таратасың деп. Албетте биз айыл өкмөттөрдөн тизмени алдык, баарын кимге барып таратыш керек. Анан чынакы бир тапшырмасы болду да. Өзүң колмо кол алып барып тапшырасың. Айыл өкмөттөн барып таштап албайсың. Мисалы бир айыл өкмөттө 45 үйгө бир эле кичиrekке 15 түтүн. Мен ошо менен 10 күнгө план түзүп алып кеттим. 3 машинаны сен мынчанчы күн барып каласың деп түзүп алып кеттим. Ишенесиздерби, ушул 650 үйдүн 650 проблемасы. Менин аябай эсиме калганы 80ден өткөн алышта карындаш 70ден өткөн карындаш жалгыз. Бирөөнүн бутуна баспайт, бирөөнүн көзгө. Апанын буту баспайт экен, боор менен соймолуп картошка алып. Ата да ал менен басып. Bir ata var eкен, такыр эле жалгыз жашайт экен, сокол. Эшиктин баары жип, ошо менен басат экен да. Эми мен кыскача айтканда ушундай оор жашоо, зор жашагандарды эми 1-2 күн көрсөм дагы, бирок 650-син 10 күн ичинде көрбөк турмун да. Анан келгенден кийин чын акынчы айтты. Кандай барып келдиң дегенде чын акынчы одан барып экен алып. Рахмат дедим биринчи сөзү менен. Менин жашоого көз карашым башкача болуп. Көрсө чын акынчы мени көрсүн деп көзөмчү. Анан эми бул жерден жаш таланттар мыкты баягы сөзүңөр таш жарган келечекте бул агайыңардай болгон жеңгемге жетчүлөр бар экен чынында. Тандап бердиңиздер. Мен бир нерсени айтып кете берем да, жылдыз орун менен оорубаңыздар. Чын акыныч моордуки даражага жеткени мына акыркы Текебаевдин жерги сунуктуңуздар, Биз баягы өктөр бири-бирибизди казып жеп көнүп алганбыз сындырып. Чын акынычка киргенде достоштук чыгарып ичебиз. Ушул сапат аябай жакшы болчу деп. Чын айтканда, ансырандай гана 20 жыл иштеп атам. Чын акынычтын бир эмоция калып бизди урушканын көргөн эмесмин. Мен эле урушкам. Үй бүлө деле ошондой да. Анан бир бүкүл сөз менен канчалык проблема болсо дагы жүрөңүз да. Ал кишинин баягы бизнесте ар кандай нерселер болуп кетет, человек факторлор болуп кетет. Уус бычакты аябай саксынап аласың. Уускандан кийин такыр башкача ошене да каласың дагы, ал кишини эки эсе сыйлап каласың да. Ушундай иштеш керек чын акыныч менен. Тилекке каршы андай насаатчыны таба албайбыз, бирок жаткан жер жай болсун. Чынында аябай көл киши болчу. Чынында баягы өлгөчү киши болчу, айла жок экен. Баарыбыз Кудайдын алдында экенбиз. Рахмат силерге. Силер менен дагы бир жолу ошол Азик менен ушундай 2 күндөн бери жакшы маанайбыз. Силер агайлардын мисалы телевизордо көрүп эле жүргөн агайлардын жаныбызда отурабыз. Ошол эми силерге бул чын акынычтын конкурсу кичине болсо да демилге берип атат болуш керек деп ойлойм. Баягы салтка айланып калып эми жылдан жылга дагы бир ошол такталып жылдан жылга келип турат деген үмүттөмүз. Силерге бар болуңуздар. Роза айтмыр эле, Роза Өндүрбаевна акындын биринчи күндөрүнөн баштап иштеди. 95 жылдан баштап экен да, эң биринчи бери керемет. Эми чынын айтканда мен ушу Жезе менен Нуржан жеңдин эң биринчи баштаган бизнестен бери келатам да. Андай эле бишкектеп, андай кереметтеп, ортодон дагы Жайымдерди, кафелерде айтып атасың. андай ошо акын ашылган акындар көп болду. İşte ошондон бери иштеп келатам. Мен жалпы айтканда 97 ачылганда 94-төн баштап иштедим. Ошондон бери иштеп келатам. Ошо не дейм?
мен уландай болуп көп сүйлөй албайм, мен сатып көрүндүм, только сатканды билем. Сиздерде ушул көгүлдүр көчкөнүбүздүн жээгинде курулган ушу акын пансионатында кош келиптир деп өзүңүздүн атынан, атынан дагы ошону куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Сиздерге аябай жакшы айтып атпайбы сөздөр бар, эми алардын баарын кайталай бергенде кажети жок дегендейчи. Эми сиздер ушуяктан дагы бүгүн аябай мындай толкунданып эметип аткан убакыттарыңыздар болуш керек. Кимге сабак болуп экенин, гран-прини ким кандай фильм кылат экен депчи. Азырынча биз да билбейбиз. Азырынча дагы чынымен биз да билбейбиз. Анан ушул жеңишке жеткениңиздер жетик, анан кийин дагы кыйын алда калганыңыздар рухуңуздар да түшпөй дегендейчи. Эми бул жерге келип тандалып келип атканын эле өзүнчө бир ийгилик да. Анан жакшы дем алып кетиңиздер, ишиңиздерге ийгилик, ден соолук, өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Саламатсыздарбы, урматтуу агайлар, ушул жакшы самалыкты иш-чарага катышуучулар, жашандар. Жогоруда айтып өткөндөй, аябай өкүнүчтүү окуя болду ошол жерде. Биздин Кыргызстанда көптөгөн жакшы инсандар, улуу инсандар өтүп кетти. Күтпөгөн окуялар болду, чынында. Мен үчүн эгер чын аты жөнүндө айта кеткен болсок, мен чын аты менен 6 жыл бирге иштешип калдык, ошол саясатта жогорку иштеп. Менин ошо 2015-жылы чын аты менен таанышып иштешип калганда бул жашоомдо эң чоң бурулуш болгон да. Жакшы жакка бурулуш болду ал кетте. Эми чын аты аябай жөнөкөй, боорукер адам кандай адам болбосун, улуу болобу, кичи болобу бирдей мамиледаш да. Анан айкөл адамдар мисалы үчүн саясатка барган нерсе болот. Көп атасыздар жогорку кеңештин жыйынында бири менен катып айтышкандар болот, жакынлашканга чейин барышат. Бирок ошондой моменттерде чын аты аябай кечимдүү, аябай айкөл адам экен, ичине кеп сактабайт эч качан. Адамдын жакшы жагын гана карап, жакшы жагын издеп, ошол нерсеге аракет кылып, баягы сапатын деңгээлин көрсөтчү да өзүнүн адамдык деңгээлин. Анан биз чын аты көп жакшы кеп кеңештерин айтты, насааттарын айтты, жашоого болгон көз караштар өзгөрдү. Анан чын аты өзүнүн жеке эле мындай айтып сөз менен эмес, кыймыл аракети менен да бизди тарбиялады. Мисалы үчүн Курманбек жакшы эле ат башыдан келатып, Курманбек жанында болушуп, биз аттан машинада болушубуз. Жолдо боюнда жалгыз апа кичинекей кызы менен жол тосуп өттүк. Эми биз артында келаттык, чын аты токтоп, ошол апаны кичинекей кызы менен Нарын шаарына чейин сала кеткен да. Анан ошондой нерселерден эле баягы уже таасирин баштайсың да. Азыр мен ошол моменттен кийин аракет кылам, ар дайым жолдон чын аты тестеп, ошондой жолдо жол тосуп турган кишилерди ала кеткенге, ошондой бир жакшы нерселерди кылганга, ошол өзүнүн кыймыл аракети менен көп жакшы нерселерге тарбиялады да. Анан сиздердин дагы баягы 2 күндөн бери жакшы иш-чаралар болду. Сиздердин талантыңыздарга биз баягы күбө болдук. Талантыңыздардын дагы ташкындасын, калемиңиздер эч качан болбосун, ар дайым курч болсун. Анан калемиңиздер ошол чын аты дагы бир жакшы касиети чындыкты ар дайым тайманбай бетке айтчу. Ырларында дагы жанагы чындык бар болчу да. Анан сиздер да ошол чындыкты карманып, калемиңиздер ар дайым курч болсун. Ишиңиздер ар дайым ийгиликтер болсун. Бул конкурсубуз мындан ары дагы жакшы деңгээлде уланып, жыл сайын ошол катарыбыз толукталып турсун да. Обычно баягы эме бар го, депутаттар өздөрүнө помощник кылып тааныштардын же чоңдордун балдарын алат деп. Нурландын атын эсин биз көргөн жокпуз. Биз таанышкан жокпуз. 6 жыл иштеди, азыр эметип атабыз. Баягы Нурланды конкурс менен эле биз обычно эме болгондо конкурс кылабыз. Собеседованиядан өтүп эле, андан кийин алынып келип иштейм алат да. Ошол экени айтып коеюн деп. Анан эми Бегим айга кичине эме снисхождение кылып коелу. Я решила отличиться, да? На русском скажу. Ну, кыргызча жакшы эле сүйлөйт, бирок даярданбай калды да, мен жаңы айтып чакырдым да, ошону
орысча сөйлейсің. Как меня уже ранее представили, я коммерческий директор отеля Акунесыкуль. Очень рада приветствовать вас всех здесь, в нашем отеле. В отличие от всех представленных руководителей, можно сказать, я здесь на работу попала по блату. Водитель стройки. Да. Но я очень рада, что я здесь работаю. Действительно, как вот Жанна Бековна сказала, это большой опыт. И для меня это был действительно очень большой опыт работы в этой сфере, сфере услуг. В первую очередь, как представитель отеля, я хочу сказать вам спасибо большое за то, что вы здесь с нами сегодня. Спасибо вам большое за то, что вы позволили положить начало для такой прекрасной традиции, которую мы будем рады продолжать каждый год. Благодаря вам, благодаря тому, что вы здесь, что приняли участие в этом конкурсе, эта традиция получила начало в этом году. Я очень надеюсь, что она будет с каждым годом только расширяться и развиваться. Хочу пожелать всем вам больших успехов в вашей творческой деятельности. Хочу пожелать вам нескончаемого вдохновения. Вдохновения жить и наслаждаться жизнью. Спасибо вам всем, что вы здесь. Мен bir nerseni айтып коеюн дедим да, 2 күндөн бери байкасам эле агайларына айтып атышат, укпай калгандар деле эметпей деле, тиги главное 20 киши бояка келген, ошо сен 20 жеңип жүрөсүңөр депчи. Анан мен да кичине кийинки жактан башкача эметкенге аракет кылышты. Мен болбой койдум. Уравниловка деген болбойт деп. Жок, мындай да, эми туура түшүндүрөм. 4 деле призовой орун болот да, гран-при, первый, второй, третий эмес. Анан калгандар деле анан тиги анан бул деп эметишет. Болбой койдум. Уравниловка деген болбойт деп. Тиги конкурс, на то и конкурс, что должен быть победитель. Бирок бир нерсени дагы жакшы эметип калышыңар керек да, в жизни нужно уметь еще и проигрывать достойно. Биздинки чубалабыз Эржан. Чынга өзү шахмат ойногонду аябай жакшы көрчү, Эржан да жакшы көрөт. Кичинекей кезинен баштап шахмат ойнойт. Менге чөбүр болмады біз ана. Ойнайын мен чөбүр. Десемде бат қойдым. Анан бизде үйдө ар бир комнатада шахмат турат да, кайсы комната кирсе отура калды, Чынай баласы өтүп шахмат ойноп калышты. Анан башында кичинекей кезинде Эржан утулганда ушунчалык настроение болуп, ийла, түгел аябай эметчү. Анан атасы такай айтчу да, ай балам, эчтеке эмес, сен бүгүн утулсаң, эртең утасың. Жизнь никогда не состоит из только побед. Мы же все прекрасно знаем, да, где-то мы проигрываем, но всегда наоборот, ошо проигрыштар сени кайра утуп алам деп ошо умтултуп, ошого жеткенге аракет кылат. Поэтому я считаю, негизи биз чын эле бул жыл сайын өткөрөбүз дейбиз, биз ал сөзүбүзгө турабыз. Бул биринчи биздин сынагыбыз. Эмки жылы дагы Кудай буйрса чогулабыз. Баягы айткандай эле мындай да гран-при утуп алган биздин акыныбыз ал жыл сайын бизге почетный гость катары келе берет, бирок өзү конкурска катышпайт. Калгандар конкурска катыша бересиңер, ошо гран-при алганга чейин катыша бересиңер. Правда, бир эме бар, возрастное ограничение. 35-тен ашып калсаң уже болбойт деп ашып Паспортты алмаштырды. негизи ошондой. Анан эми күн планыбыз кандай? Азырынакей бияктан кеткенде биз биякта жюри чогулуп туруп, итогторду подводить этебиз. Мен өзүм жюри эмесмин, 5 мүчөбүз бар. Я просто член, не член, а руководитель оргкомитетамын. Кечинде болсо саат 9-да бул саткамний деп коебуз. Ошол жакта церемония награждения болот. Церемония награждения 9-да деп атканыбыз, ошол жактан видео оргкомитет даярдап койгон видео көргөзөбүз, аны кичине кечкирсин деп атканыбыз да. Андан кийин эле тиги церемония награждениясы бүткөндөн кийин эле бияка аквапарктын территориясына киребиз. Аякта дискотека деп жазылып койгон, эми андай дискотека деле болбойт, будет фуршет и свободный микрофон. Я надеюсь, ошол экипа фуршет болуп, мындай сүйлөшүп отурганда биздин акындар ошол микрофонго чыгып, өздөрүнүн ырларын окуп, ырдаган да балдар бар экен, силер жөн эле тиги Фуршет burada atmayın. ооба, Чынайда ырдачу. Ал жекеле акын эмес, ал ырдаганды да жакшы көрчү. Биздин балдардын арасында да жакшы ырдаган балдар бар экен. Мен ойлойм, ошо кечинде ырдап да бересиңер го деп, ырларын ырдарды, окуп бересиңер го деп, бир жакшы бир обстановкада бир унутулгумуз
кылып жакшы бир кече өткөрүп алалы. Это зависит не только от оргкомитета, оргкомитеттин себети уларды эле даярдайбыз. Калган атмосфера ар бириңерге баалуу болот да. Ошону айтып коеюн дедим. Анан эми дагы биякта биздин агайларыбызга да сөз берип коелу. Отуруп алып ушундай эле сүйлөгөнгө болот, мындай беседадай эле болсун, Ошондой кылалы.